Салам достор, баштагы видеодо сөз бергендей эле бүгүн сиздер менен ушундай даамдуу творожный колечкалардын рецепти менен бөлүшөйүн деп турам. Заварной тесто основасы менин баштагы видеомдо бар. Кирип көрүп, ошол жактан рецептти алып, ушундай заварной тесто жасасаңыз болот. Лайк басып, комментарий жазып, ага подписка болгонду унутпаңыздар. Ушундай даяр тесто менен бүгүн творожный колечкинин кремин жасайбыз. Творожный колечкилерди отсаживать этебиз. Бизге насадка, мешок керектелинет. Каалагандай размерде, каалагандай насадка менен отсаживать этип алсаңыз болот. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып отсаживать этип аласыз. Бул выпечкабыз аябай даамдуу, көңгө тийбеген выпечкалардын бири. Ходовой десем болот, бизде жакшы алышат ушуну катарларыбыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, бириккен жерлерин колубузду суулап, жылмакай кылып бириктирип алабыз да. Анан бышыраардан алдын ушундай не тающий пудра колдонуп, үстүнө сеип, анан духовкага салабыз. Ошондо жакшы бышат. Духовкага мен негизи 60 минутка коем. Менин духовкамда 60 минутада бышат. Ар кимдин духовкасы ар кандай, бирок 140 градуста бышырып алабыз. 140 градуста азыр 60 минутага койдум. Сиздер өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга караңыздар. Бирок 40 минутага чейин духовканы ачпоо керек. Ачсаңыз жана көтөрүлүп аткан творожный колечкилер түшүп калат да, аба кирип, муздак аба киргенде. Кийин көтөрүлбөй, ичи бышпай калат. Ошондуктан ачпаңыздар. Ал эми кремине болсо бизге сливочное масло, сахарная пудра тающая и ванилин, творог керектелинет. Алгач сливочное масло менен творог, ванилинди бириктирип, жакшылап пышный аппак масса болгончо миксердин жардамында аралаштырып алабыз. Сахарная пудра аябай чачырап, жанагындай не болуп кетпеш үчүн мен ушундай кылып кол менен биринчи бириктирип алам. Мен бул жерде насадканы лопаткасын иштеттим. Миксердин насадкасы. Сиздердин үйдө ручной миксер болсо, ошол ручной эле миксерди колдоно берсеңиздер болот, эч кандай айырмасы жок. Сөзсүз түрдө четтерин тазалап, түбүн тазалап, мындай бириктириш керек массаны. Аппак масса болуп көтөрүлүп чыкканда акырындан творогду кошуп дагы аралаштырабыз. Бул жерде менде масса көп. Мен жумушта кылганым үчүн
көп өлчөмдө жасадым. Ал сиздерге болсо рецептти 2 эсе азайтып жазып көрсөтүп берем. Астында описанияда ошол жактан кирип көрсөңүздөр болот. Маса баары биригип аралашканча дагы аралаштырабыз. Бул учурда да четтерин тазалап дагы аралаштырабыз. Ушундай сонун, пышный, көнгө тийбеген творожный крем даяр болот. Аябай дамдуу. Сөзсүз түрдө жасап көрүүнү сунуштаймын. Даяр болгон кремибизди ушинтип мешокко, кондитерский мешокко салып, комнатный температурада муздаган колечкелерибизди ичин толтурабыз. Алгач колечкелерибиздин 4 жеринен, кааласаңыздар 5 жеринен ушундай кылып тешикчелерди кылып аласыздар. Анан акырындан ичин толтуруп чыгабыз. Продажага берерден алдын мен ушундай кылып сахарды пудрадан сээп коем. Аябай дамдуу болот, сөзсүз жасап көрүңүздөр.